Salam dostlar. Бұл Zuzu Unique KG kanalı. Rubrika пайдалуу жана керектүү кеңештер. Сиздерге абдан актуалдуу бир тема даярдадым. Аталышы наалыганыңарды токтоткула. Эгер кайсы бир нерсе жакпаса, анда өзгөрт. Эгер өзгөртө албасаң, анда ага карата болгон көз карашыңды өзгөрт. Наалыба? Баары эле анча-мынча наалып койгонду жакшы көрүшөт. Биз нааразы болгонду жаман көрөбүз, бирок наалып койгон жагат. Наалуу деген эмне? Бул жумушта кимдир бирөө менен айтыша кеткенде, бирөө бизди кагып силккенде, башкалардын бизди начар тейлеп койгонуна же адилетсиз мамиле кылып койгонуна нааразы болуп, ачуубузду чыгаруу. Бирок кээде наалуу адамдарды бириктирип коет. Кандайча? Наалып койгондун аркасында чоочун киши менен дароо маектешип кетесиң. Мисалы, таксиге отурганда жаман аба ырайына наалып, жанында отурган киши менен сүйлөшүп кетесиң. Карнеги Меллон университетинин англис тили жана пикир алмашуу боюнча профессору Джоанна Вольф мындай дейт. Наалуунун аркасында мамиле түзүп кетсе болот. Маселен, башка жүргүнчү менен автобустун кечигип келгени жөнүндө кеп кылып наалысаң, ортодо бир жалпылык пайда болот. Бирок өтө эле ашы чаап наалый баштасак, көйгөйлөр башталат. Негизи, биз наалаганды терс көрүнүш катары эмес, тек гана ачуубузду чыгарып алуунун жолу катары көрөбүз. Мисалы, эгер кимдир бирөө бизге башка бирөөнүн жаман нерселерге эле көңүл бура берет деп жамандаса, ал киши менен жолуккубуз деле келбейт. Анткени ал бизге начар таасир этип калат деп ойлойбуз. Бирок ал ага анча-мынча эле нааразы экенин айтса, мунун жаман деле жерин байкабайбыз. Анткени биз тек гана бизди тынчтандырган нерселер тууралуу сүйлөшүп жаткандай сезебиз. Бирок тилекке каршы анча-мынча болсо да наалагандык жаман ойлорду туудурат. Наалаганда көкүрөктөгү жаман сезимдерди арылгандай сезилет. Бирок чынында терс сезимдер түз эле мээге таасир этет. Анткени адам наалаганда кортизол деген стресс гормону бөлүнүп чыгарылат. Ал эми кортизол болсо мээнин жаман нерселерге өтө сезимтал болгон гиппокамп деген бөлүгүнө терс таасир этет. Мээнин гиппокамп деген бөлүгүндө узак мөөнөттүү эс тутум жаралат. Мейкиндикте багыт табуу жөндөмүн башкарат. Ошондой эле ал бөлүк мээдеги жаңы нерв клеткалары жаралган саналуу эле бөлүктөрдүн бири болуп эсептелинет. Гиппокамп жабыркаса, адам Альцгеймер оорусуна чалдыгып, эс тутумун жоготот. Жаңы маалыматтар да сакталбай калат. Стэнфорд университетинин медицина факультетинин эмгегин нейрология илиминин профессору Роберт Сапольски чоң изилдөө жүргүзүп, стресстин гиппокампка тийгизген таасирин изилдеген. Изилдөөдө айкын болгондой, 30 мүнөттөн ашык убакыт бою наалый бергендин айынан кортизолдун деңгээли жогорулап кетет. Бул болсо өз кезегинде синапстардын ортосундагы байланыштардын жаралышына тоскоолдук кылат жана клеткалардын өлүшүнө себепкер болот. Эгер дайыма эле наалый бере турган болсок, бара-бара гиппокамп, мындайча айтканда, алсыра отуруп ой жүгүртүү, маалымат сактоо жана жаңы жагдайларга көнүү жөндөмү начарлай баштайт. Бирок бул анча деле коркунучтуу эмес да десеңер, анда өзүңөрдү наалаганыңар өзүңөргө терс этерин эле эмес, башка бирөөнүн наалаганын укканыңарда да силерге терс таасир этерин эске алгыла. Албетте, таптакыр эле наалыбай коюш кыйынга турат. Тьерри Бленкпейн менен Питер Пелгримс наалаганды азайтуу деген долбоорду иштеп чыгарышкан. Ал долбоор адамдарга терс сөздөрдөн арылуу менен жашоого оң көз караш менен кароого үйрөнгөнгө жардам бермек. Алар эң эле кыска февраль айынын тандап, ошол айда такыр наалыбаганга аракет кылышкан. Бирок аларды жыл сайын ошол айда кармана албай наалып жиберген учурлары болгон. Ооба,
Кан жаныбызга сиңип калган терс адаттарыбыздан арылуу оңой олтон иштерден эмес. Бирок бул такыр эле багынып беришибиз керектигин билдирбейт. Баарыбыз анда-санда наалып койгонго муктажбыз. Чынында изилдөөлөр терс сезимдерди ичте ката берсек, өмүрүбүз 2 жылга чейин кыскарып кетерин көрсөткөн. Болгону биз азыраак наалганга үйрөнүшүбүз керек. Наалыбагыла, андан көрө нааразычылыгыңарды билдиргиле. Канткени азыраак наалган болосуңар, наалгандын ордуна нааразычылыгыңарды билдиргиле. Бул жагдайды оңдогонго аракет кылууну жана терс сезимдерден арылууну билдирет. Мисалы, силер жүргөн трамвай 3 күндөн бери кечигип келип атат дейли. Андайда трамвай башкармалыгына чалганыңар же кат жазганыңар жагдайды оңдогонго аракет кылгандыкка жатат. Ошонун аркасында ичиңерде кайнап аткан ачууңар басылат. Бирок ушундай жагдайда жөн эле наалый берсеңер, ачууңар басылбай эле, тескерисинче отко май чачкандай эле болосуңар. Наалган менен нааразычылыктын билдирүүнүн айырмасы кандай? Кайра трамвай жөнүндө мисалга кайрылалы. Трамвай башкармалыгына чалып, кардарларды тейлөөгө жооптуу кызматкерге нааразычылыгыңарды айтканыңар менен жумуштагы досуңарга наалганыңардын айырмасы жөнүндө ойлонуп көрсөңөр, жыйынтыгы мындай нааразычылыктын артынан көйгөй чечилиши мүмкүн. А бирок наалгандын аркасында көйгөй чечилбестен өзүң да, сени уккан киши да терс маанайда калат. Бул пайдасыз бир нерсе. Пайдасынан да зыяны абдан көп. Бирок жашоодо биз нааразычылыкка караганда көбүрөөк наалый берет экенбиз. Гай Винч аттуу бир психолог жана жазуучу жүргүзгөн изилдөөдө товардын сапатына нааразы болгон кардарлардын 95% компанияга эмес, 8ден 16га чейинки кишиге наалый турганы аныкталган. Ал мындай дейт: биз наалып напчып бугубузду чыгарып алабыз деп ойлойбуз. Бирок чынында биз кайра-кайра ачууланып, абалыбызды ого бетер ордотуп алабыз. Канткени нааразычылыгыбызды туура билдирген болобуз. Демек, ичибизде кайнап жаткан терс сезимдерден арылуу үчүн нааразычылыкты айтыш керектигин билдик. Бирок муну туура кылганды үйрөнүшүбүз керек. Эгер үйрөнбөсөк, ого бетер наалый баштайбыз. Мындан качканыбыз туура болот. Доктор Винчинин айтымында, нааразычылыгыбызды туура билдиргенди үйрөнсөк, көйгөй чечилгенден тышкары тынчсызданууну азайта алабыз жана башкалар менен болгон мамилебизди оңдой алабыз. Ал мындай 7 кеңеш менен бөлүшкөн. Нааразычылыгыңарды билдиргенде белгилүү бир максатты көздөгүлө. Арыз муңуңарды айтаардан мурун кандай максатты көздөп жатканыңарды аныктап алгыла. Максатыңар жөнүндө канчалык көбүрөөк ойлонгон сайын, ошончолук тунук ой жүгүртүп, сабырдуу болосуңар. Айрыкча, өмүрлүк жарыңар, досуңар же кесиптешиңер менен сүйлөшкөндө, эмне максатта нааразычылыгыңарды айтканыңар келип атканын аныктап алганыңар жакшы. Анткени, андай адамдар менен адатта эч ойлонбой, даярданбай эле сүйлөшүп киребиз. Эмне үчүн ачууланып атканыбызды, эмнени каалап атканыбызды аныктап алмайынча, нааразычылыгыңарды айтпай тургула. Маекти жылуу сөздөрдөн баштагыла. Көйгөй тууралуу кеп кылаардан мурун баары жакшы болуп бүтөрүнө үмүттөнгүлө. Ачууңар менен бир тийгенде, атүгүл кардарлар менен иштегендер да сабырын сактай албай актанып киришет. Нааразычылыкты билдирүү бул чынында айыптоону билдирет. Андыктан аны күнөөлөп атканын уккан адам шак эле актанып кирет. Ал эми ал силерге жардам бергенге түрткү алгыдай сүйлөшкөндөй болгула. Жылуу сөздөрдөн баштагыла. Мисалы, ушул компанияга дайым эле кайрыларыңарды же экөөңөр тең бир максатты көздөрүңөрдү айтсаңар болот. Ошондо тиги киши дароо эле актанып кирбей, сөзүңөргө кулак салат. Өтө эле аша чаап кетпегиле. Эгер бул көйгөй көптөн бери эле болуп келатса, ийне жибине чейин эле баарын айта бербегиле.
Анын ордуна жакында эле болгонун айткыла. Аша чаппай, болгонун болгондой айткыла жана сезимдерге алдырбай, өзүңөрдү кармай билгиле. Сөзүңөрдү жылуу сөздөр менен аяктагыла. Сөзүңөрдү жылуу сөздөр менен соңуна чыгаргыла. Эгер көйгөйлөр чечиле турган болсо, жакшы мамиледе каларыңарды билдиргиле. Же жөн эле жардам берип койсоңор аябай жакшы болот эле десеңер болот. Нааразычылыкты сэндвич сыяктуу эки жылуу сөздүн ортосуна салып койгула. Ошондо аны жеп алуу оңоюраак болот. Эгер жылуу жумшак сүйлөсөңөр, силер каалаган натыйжага жете аласыңар. Тиги киши силер жөнүндө жакшы ойдо калып, силер менен мамилешүү аябай жагымдуудай сезилет жана колунан келишинче жардам бергенге умтулат. Ал эми ачууңар менен бир тийсеңер, андай натыйжага жете албайсыңар. Адамдын ким экенин эске алгыла. Эгер кайсы бир компанияга нааразы болуп атсаңар, силер сүйлөшүп аткан кызматкердин ошол товарды кылбаганын же компаниянын жол жоболорун иштеп чыкпаганын унутпагыла. Нааразычылык билдирүү бул чынында жардам сурап жатканды билдирет. Ал эми биз башкалардан жардам сураганда сыйлык сурайбыз да, туурабы? Ошону унутпасак, ачууга алдырбайбыз. Эгер унутуп калсак, анда сылык боло албай калабыз. Эгер өзүңөрдү кармаш кыйын болуп атса, анда жок эле дегенде сабыр сактай албай калганыңарды мойнуңарга алгыла. Катуу айтып алсам, кечирип коюңуз. Кеп сизде эмес десеңер болот. Аларга күнөөлүү эмес экенин билдиргиле. Ошондо алар силерге аябай ыраазы болушат, дейт доктор Винч. Социалдык тармактарды колдонгула. Нааразычылыкты соц тармактар аркылуу билдирсеңер да жакшы. Анткени көптөгөн компаниялар аккаунттарын дайыма текшерип турушат. Эгер Instagram же Facebook аркылуу нааразычылыгыңарды билдирсеңер, силер менен кантип байланышта болорун так жазып койгула. Ошондо жардам ала аласыңар. Мисалы, учак менен бир жака учпай калсаңар, топурап кезекте 45 мүнөт тургандан көрө Facebookка жаза койсоңор, компания дароо жооп кайтарышы мүмкүн, дейт доктор Винч. Маани бербегенге аракет кылгыла. Көйгөй чечилеби, жокпу, ошол тууралуу ойлоно бергенден көрө маани бербегенге аракет кылгыла. Көйгөйдү туура чечиш үчүн бир аз күтүүгө туура келет. Бул жакшы натыйжа бериши мүмкүн. Колуңардан келгенин баарын кылып көргүлө. Эгер баары бир деле эч майнап чыкпаса, баарын кылып көргөнүңөрдү билгендиктен буга көз жумуп койгонго оңоюраак болот. Канткенде азыраак наалган болобуз. Биз бир нече кеңешке көңүл бурсаңар, мисалы, силерге аябай кызыксыз бир документти жазууга туура келди дейли. Терс сүйлөмдөрдү оң сүйлөмдөргө айланткыла. Мисалы, бирок бул оң маанайдагы сүйлөм. Эгер ушул кызыксыз документти бүтүрүшүм керек деп наалый баштасаңар, андай сүйлөмдү мындай деп бүтүргүлө. Ушул кызыксыз документти бүтүрүшүм керек, бирок азыр бүтүрүп алсам, кадимкидей жеңилдеп калам. Экинчи мисал, кылышым керек дегенди кылайын деп атам дегенге алмаштыргыла. Эгер кылышыңар керек болгон нерсени милдет катары көрбөсөңөр, анда тапшырмага башкача карай баштайсыңар. Мисалы, мен кафеге бара албайм, анткени могу кызыксыз документти бүтүрүшүм керек дегендин ордуна, мен кафеге бара албайм, анткени могу кызыксыз документти азыр бүтүрөйүн деп атам. Бүтүрүп алсам, бошоп калам. Мына ушундай кеңештер менен бөлүшөйүн дегем. Үмүттөнөм, сиздерге пайдалуу болду деп. Комментарийге силер үчүн кайсы кеңеш пайдалуу болгонун жазып койсоңор, кубанып калам. Же силерге дагы кандай кеңештер жардам берет? Ошону жазып койсоңор, мен окуп, силердин тажрыйбаңарга ыраазы болом. Лайк басканды жана жазылганды унутпагыла. Башкаларга да пайдалуу болсун үчүн бөлүшкүлө. Бул менин каналым Zuzu Unique KG. Сак саламатта калгыла. Көрүшкөнчө.